Элде эмдөөнү кеңейтүү боюнча иш улантылып жатат. Коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча штабтын жыйынында белгиленгендей, республиканын аймагында 627 убактылуу эмдөөчү пункт түзүлдү. Ошондой эле 78 мобилдүү бригада уюштурулду. Эмдөөчү убактылуу пункттардын баары муздаткыч жабдуулар менен, ал эми мобилдүү бригадалар термоконтейнерлер менен камсыз болушат. Мурдараак Кытайдан 1 миллиондон ашык Синофарм вакцинасы 9-июлда келери айтылган. Иштелип чыккан алгоритмге ылайык вакциналардын партиясы Манас аэропортуна келгенден кийин атайын муздатуу тартибин сактап, Бишкек шаарындагы республикалык иммунопрофилактика борборунун кампасына жеткирилет. Андан кийин ушул вакциналар авторефрижераторлор менен мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бар. Мына ушулордун кампаларына атайын муздатуучу бөлмөлөр бар, атайын жабдуулар менен камсыздалган. Андан кийин ар бир вакцина ошол өзүнүн көлөмүнө жараша райондорго, эмдөөчү пункттарга эмдөө үчүн жеткирилет. Бүгүнкү күндө ошо республикада регионалдык 7 атайын температурасы 2 градустан 8 градуска чейин муздак бөлмөлөр бар. Райондук деңгээлде дагы муздак кампалар менен анан вакциналарды сактоочу шаймандар менен камсыз болгон бөлмөлөр бар.